Assalamu alaikum, hormatly mekендештерим, бир туугандарым, аталар, апалар, эжелер, карындаштар, балдарым, кыздарым. Дидарлашканыбызга чек шүгүр айталы. Бул дүйнөнүн бир жакшы бир сөзү бар да, жаманчылык таманчылык жеңет деп. Азыр эми Кыргызстанда бир апат учуру болуп атат, бирок мунун деле чын келгенде руханий жактан өсүп өнүгүшүбүзгө, өзүбүздүн бул дүйнөдөгү ордубузду, аманатыбызды түшүнүп билгенге абдан эле бир чоң жакшы маанилүү болду. Бирок ушул күндөрү мына аманчылыкта көрүшүп атканыбыздын өзү бул чоң бакыт. Ошон үчүн кыргыз айтат го, баягы тиш рызкы тил дөөлөт, тирүүлүгүң бир дөөлөт деп. Ушул аманчылык тапкынчылыкта көрүшкөнгө шүгүр, өзүбүздүн мамлекет болгонго шүгүр, ушундай бир мүмкүнчүлүктөр техникалык жетип калганына шүгүр. Айтор бүгүнкү жолугушууга себеп болгон ушул жигитибизге Шерказым мырзага да чоң рахмат. Элибизде береке болсун, тынччылык болсун, туткан ырыгыңыздар кабыл болсун. Агай, ушул карантинди кандай өткөрүп атасыз? Карантин сизге кандай таасирин тийгизди? Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Эми карантиндин орозого туш келип калганында бир жакшылык бар да. Анткени биз орозо десе эле билесизби, эртең менен жумушка кетип, курсакты жана ооз бекитип алып, анан кайра кечинде келатып дагы ооз ачып, намаз окуп, ошо менен үй бүлөбүзгө деле убакыт берчү эмеспиз да. Азыр бул күндөрү үй бүлөгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк болуп атат. Сүйлөшкөнгө, баарлашканга, бала чака менен ойногонго. Бул бир. Чындап айтканда, балдарым менен көбүрөөк кубалашып ойноп атам. Ошол азыркы күндөрү билдим да, мындай жаш бала чарчабастыгын. Аларга тең элем деп чарчап, чалып, суйжулган күндөр болуп атат. Анан балдар менен, кыздар менен кадимкидей бокс ойноп атам. Анткени баланын бугу чыгыш керек экен, бала деген секириш керек экен, бакырыш керек экен. Биз кыргыздар кызык элебиз да, бала балалык кылса эле тынч отур, кыйкырба, үнүңдү чыгарба дей беребиз. Анан кантип балалык өтөт, эгерде бала ошону кылып атат. Ушуга мен абдан таң калдым да. Анан китеп окуганга мүмкүнчүлүк болуп атат, китеп жазганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Эми баштайт десе, баягы 2 чыгарманы бир баштап алып, аябай кыйналып турган учурумда. Баягы коштошуу деген бир чыгарманы баштадым эле, бирок Инстаграмга чыккандан кийин кандай бүтөт, так улантсаңыз, жаман бүтпөсө экен деген окурмандар суранышы болуп калып, аны да улап кеттим. Анан жаңы бала деген бир чыгарма жазып аттым эле. Баягы классыбызга келген жаңы бала жөнүндө. Чындыкка негизделген автобиографиялык бир чыгарма болот десем да болот. Ошон үчүн анан жумушка да барып келип атабыз. Көбүрөөк баягы мурда телефон чалбаган, кабар албаган жакындарга телефон чалып атабыз, билесиз го. Адам деген ушундай да, баягы рызкың кенен болсун десең, өмүрүң узун болсун десең, ден соолугуң чың болсун десең, тууган тушкандар менен жакшы мамиледе бол, туугандык мамилени бекемде деген сөз бар. Ошону унутуп калган экенбиз көптөн бери. Айтор ушул күндөрү мындай колдон келишинче руханий жактан, интеллектуалдык жактан, физикалык жактан өнүккөнгө аракет кылып атабыз. Азыр эле бул жергелердин алдында спорт менен машык аябай тердеп тепчип анан келдим. Андан кийин азыр кайра араб тилине баш багып, араб тилин үйрөнүп аткан кезим, айтор мындай убакытты жөнөткөзбөйүн деген аракеттер менен иштеп аткан учурум. Агай, ушул китеп жөнүндө айтып калдыңыз. Ушул 2 китепти баштап калдым депчи. Китеп окуган адам бул телевизор көргөн адамды башкарат деп коет го. Китеп окуунун маданияты барбы? Жана азыркы жаштарга кайсы китептерди сунуштайсыз сиз? Эми дайыма эле айтып келатабыз, китеп тандаганда, дос тандаганда, аял тандаганда, кесип тандаганда адашпаш керек. Көпчүлүгү китеп десе эле колуна тигенде окуй берет, бирок азыр кимдин акчасы болсо, кимдин таанышы болсо китеп чыгара берет. Союз учурунда иргеп чыгарган, фильтрден өткөн, атайын рецензиядан өткөн, анан торк электен өткөндөр гана китеп болуп чыккан да. Азыр байкасаңыз, чындап эле мындай кичине акчасы барлар эле китеп чыгарып атат, анан китепте да жалган көп болуп атат да. Санжира деп келип эле анан өзүнүн ата бабасы адам атадан деле мурда пайда болгон болуп чыгып келип атат. Анан же бир эстетикалык касиети жок чыгармалар бар. Кээде мыйзамдагы урууларды, аягы суюктарды даңазлаган чыгармалар бар. Ошон үчүн китеп тандаганда аябай абайлайлы да. Мисалы, менин жакшы көргөн китебим бул Жусуп Баласаган атабыздын Кут алчу билими. Бул жерде канткенде жакшы адам болосуң, канткенде жакшы башкаруучу болосуң, жакшы ата болосуң, жакшы бир тууган болосуң, жакшы казыначы болосуң, мамлекетке кызмат деген эмне, мамлекеттин аманаты деген эмне, ошол эле мезгилде вазир кандай болуш керек, атпагар кандай болуш керек, ар бири жөнүндө абдан бир сонун маалыматтар берилген да. Ошон үчүн жакшы көргөн китебим ушул Жусуп Бала. Анан дагы бир жакшы көргөн китебим бул Коносике Мацушитанын Миссия бизнеси деген китеби да. Анткени бизнестин максаты жалаң эле байып кетиш эмес. Адам эгерде байлыкты гана ойлоп бизнес кылса, ал өзүнчүлдүктүн ачкөздүктүн белгиси. Эң кедей адам дейт, ачкөз адам дейт да. Анткени акчасы көп, бирок андан бир адам пайда көрбөйт дейт да. Бирөөгө келгенде берерге акчасы жок болуп калат дейт. Ошон үчүн бул жарды адам дейт. Миссия бизнеси да ушул идеологияны берген. Эгерде сен
чындап эле мындай ийгиликке жетсем десең, адамдардын муктаждыгын ойло дейт да. Баягы эң ийгиликке жеткен миллиардерлер ушу байып кетейин, дүйнө табайын деген максат менен бизнес баштаган эмес экен. Түкүнчө жерде түкүнчө бир дүкөн жок, же болбосо аптека жок, же болбосо бир ушундай муктаждык бар, ошону чечип берип койсом элге пайда болот эле деген жакшы ниет менен баштаган экен да. Ошон үчүн миссия бизнеси деген китепти абдан жакшы көрөм. Анан тарыхый китептерден Исай Калашниковдун Каар заман деген Чыңгыз хан жөнүндө чыгармасы бар. Анан Мари Кондо деген аял киши магическая уборка деген чыгармасы бар. Мындай китеби да. Үйдү кантип жыйнаш керек деп. Ушул китепти мен сүйгөн китебим деп коюп койсом, аябай таң калып турду. Агай ушул үй жыйнаган жөнүндө китеп окуйбу депчи. Бирок карап көрсөңүз, ошол аялдын жазгандардын мага эмнеси жакты. Мына кийген кийимибиз барго, ушуга дагы чечип атканда рахмат айт дейт да. Рахмат айт. Ушу сен себеп болуп бүгүн кишинин аброюм көтөрүлүп жүрдү, көңүлүм көтөрүлүп жүрдү, уят оорачелерим жабылып жүрдү деп рахмат айтып туруп чечсең, рахмат ушулда түшүнөт дейт да. Ушул дагы эртеңки кадимки эс алыш керек дейт. Бул бир. Экинчиден, үйдү жыйнап атканда дагы биринчи сыйынып жаратканга шүгүр айтып андан баштайм дейт. Бул үйгө жетпегендер канча? Чындап эле азыр үй бутурап атат, бөлмөм көп, атаңдын көрү бардыгы чачырап кетти, ушундай бутурап атат дегендер көп, бирок ошо үйгө жетпей жүргөндөр канча? Мен мына чыкканда мына жерде бир сел саяк киши турат, баягы ошо үйү жок, өзү акылы тунук, мындай келишкен жигит, бирок тагдыр ушундай экен, ошон үчүн үйгө да шүгүр айтып туруп анан жыйнай башла дейт да. Анан бир жыйнагандан кийин экинчи кайра жыйнабагыдай кылып жыйнап кой дейт. Биз азыр жыйнайбыз, балдар келип чачып кетет, бир мүнөттөн кайра эле жумуш башынан түшө берет да. Анан үчүнчүдөн дагы бир идеологияны айтканда, бир ишти баштасаң кир агымга депчи. Биз карасаңыз, азыр тамак жеп атканда тамак эле жебейбиз. Тамак менен кошо сана жейбиз, ой жейбиз, бир түйшүктөрдү жейбиз. Анан бүткөндөн кийин тузу кандай болуп туруп эч ким билбейт, эмне тамак жедиң аны деле билбей калабыз. Көрдүңүз, уктаганда дагы жалаң эле уйку эмес да, уктап баратып жаман көргөн кишилерди ойлогон учурлар болот, жагымсыз окуяларды ойлогон учурлар болот. Бүгүнкү мисалы соц тармактардан чыккан жагымсыз маалыматтарды эске түшүргөн учурлар болот. Ошон үчүн бир ишти кылсаң майын чыгар дейт да. Токтогулатабыз бар го, жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбө илдекер, карасына кирди алсаң колуңуздан миң кетер деп. Ошон үчүн мен бул китептен көп пайда таптым. Бирок таң калып атыптыр да, агай кантип эле ушул аялдардын үй жыйнаш боюнча китебин оку деген депчи. Анан экинчиден, үй жыйнаган бир эле аялдар билбеш керек, эркектер да билиш керек. Бул негизи биз ушул үйдүн түйшүгүн жалаңан аялдарга берип коюп тура эмес кылабыз. Жардам берсек, алардын деле мындай ыраазылыгын алмакпыз да. Анткени аял кишинин түйшүгү чындыгында көп. Үй жыйнаш жагынан болсун, бала тарбиялаш жагынан болсун, жана продукт алып келеби, кийин кечеңди жууп турат дегендей, үтүктөп турат дегендей, жакаңда катып турат дегендей. Ошон үчүн сурагандарга мен айтып коеюн, ошол китепти мен чындап эле өзүм койдум. Ошол китепти дагы бир жолу айтып койсоңузчу, акыркы айткан китебиңизди. Мари Кондо, магическая уборка. Чындап эле сиз деле окуп чыксаңыз мындай, мен дагы таң калгам да, анан эми үй жыйнаганды, анан кийим бүктөгөндү бир китеп кылып жазат беле депчи. 6 миллиондон ашык китеп ошол сатылыптыр. Азыр ушунчалык байып кетиптир ошол аял. Дүйнөдө аны чакырып мастер-класс өткөндөр аябай көп экен. Үйүнө чакырабы, офисине чакырабы. Ошол китепти окугандан кийин мен офисиме барып туруп, баягы керексиз нерселердин баардыгын алып чыктым да. Биз баягы плюшкинге окшоп топтой берет экенбиз да, керекпи, керек эмеспи, бир күнү кереги тийип калат деп. Бирок чын келгенде ошону 10 жылдан бери пайдалана элекпиз, 10 жылдан бери ага кайрыла элекпиз. Ошентип отуруп үйүбүз мындай үй эмес эле мусор болуп калат экен да. Акырет анын жоопкерчилиги бар. Анан жөн эле ошон үчүн баягы минимализм деген жакшы нерсе. Канчалык үйүңдө аз нерсе болсо, бирок ар биринин орду болсо өзүнүн, ошол эле мезгилде аларды пайдалансаң, өзүңдүн пайдаң үчүнбү, элдин пайдасы үчүнбү, ошондо алардын мындай миссиясын боюнча пайдаланган болосуң да. Анан ошондой көңүлүң да көтөрүлөт, жашооң да бир ыраатка түшөт. Кыргызда бир сөз бар го, ирээси иште ийгилик болбойт деп. Мына ушул ойду, ушул идеяны ушул китеп абдан жакшы бериптир да. Эми агай, ушул кыргыз башка элди туурап мындай өнүгө алабы? Сиздин баягы Япон кереметтин сырлары китебиңизде алардын баягы уникалдуулугу тууралуу жазгансыз да. Деги эле кыргыздын уникалдуулугу эмнеде? Кыргыз элин мындай ушул күндөрү байкадым да, бир Кудай эле сактаган эл биздебиз. Кудай эле колдоп келаткан элбиз. Чын айтайынбы? Анткени Кытайларды көрдүңүз, мына карантинде кандай тартип сактады. Корейлерди көрдүңүз, япондорду көрдүңүз, немистерди көрдүңүз. Бизде карантин деген аты болду чынында келгенде. Анан ошол карантин аябай күчтүү кирип турганда балдардын ойноп жүргөндөрдү көрдүк, сейилдеп жүргөндөрдү көрдүк, милиция менен жакалашкандарды көрдүк. Америкада эгерде полицейский токтотсо машинаңды, рулду кармап отурушуң керек. Эгерде рулдан колуңду алса, полицейский ат койгон акты бар, ал жооп бербейт. Себептен деген аларда курал бар. Рулдан колуңду алгандан кийин чөнтөгүңө колду салып туруп, анан мылтыгыңды алып чыгып, пистолетиңди алып чыгып ат коюшуң мүмкүн да тигине. Ошон үчүн
ушунчалык ал жакта полицейскийди сыйлашат. А бизде болсо барып анын баш кийимин ыргыта коюп, каргап, шилеп, жакалап, муштайынга чейин барып атабыз. Ушуларды көрүп отуруп, кээде мындай женим кейди да. Ошого карабай мамлекетибиз сакталып келатат, Кудайга шүгүр. Ошого карабай өзүбүзчө бир дөөлөт болуп түндүк көтөрүп келатабыз. Анан байкасаңыз, баягы курдундар айткандай, тапканыбыз 5000, анан чыгашабыз 50000 жашап эле атабыз. Чет өлкөлөрдө, мен ошол Японияда, Америкада карадым, бюджетин текшерет, жылдык кирешесин эсептеп туруп, анан кийин бала болот. Бизде болсо атасы деле иштебейт, апасы деле иштебейт, 5 баласы бар, 6-чысы боюнда рызкыны Кудай берет деп коюп, дагы деле бала боло берет. Бул жакшы сыпаттар да. Анан кийин ошолорду карап отурсам, мен Японияда жүргөндө экономикалык кризис болду. Анан ал жакта жумушум жок болсо мен кантип жашайм деп өзүн өзү өлтүргөндөр болду да. Ал кыргыздарда өмүр бою иштебей эле келатат, бирок тойго барып алып туруп бийлеп атса эле, анан жырдап атса ойлойсуң, дүйнөдө эң бай адам бактуу адамдар болсо керек депчи. Ошон үчүн биз мындай берекеге ишенген элбиз, жараткан береке берген элбиз да. Анан меймандос жагыбыз бар, бирок ийки мезгилдерде ушу меймандостугубуз дагы жоголуп баратат. Ошого мен өзгөчө аял затына суранат элем, мейманды сүйөлү, анткени мейман менен кошо, конок менен кошо. 10 рызкы келет, 10дун 9-у үйдө калат, бири кайра конок менен кетет. Рызкы деген бул жалаң эле акча, дүйнө, тамак аш эмес. Рызкы деген бул ден соолук, аброй, ызат, кадыр бар, жакшы маанай, балдардын жакшы тарбиясы, балдардын жакшы чыгышы. Ошон үчүн кыргыздын уникалдуулугу ушунда да. Анан жан баштап жатсаң сонунда деген ырды бир эле кыргыздар чыгарат, чын айтайынбы? Башка элдер антип, башка элдер жок дегенде жан баштап жатып алып, китеп окусаң сонунда деп чыгарса керек эле дейм да. Анан ой токтот деген сөз бир эле кыргыздарда да. Ой токточу, бир оюңду токтотчу деп. Башкалар ойду жүгүрт, болду жүгүрт, ойлон деп айтып атпайбы? Бирок баары бир мыйзамды сыйлаган үйрөнүшүбүз керек. Мамлекеттин кадырына жеткен үйрөнүшүбүз керек. Кыла турган иштер аябай көп иши кылып. Эми мисалы кыргыздын жаштары эмнени бренд кылып өздөрүнө бетке кармаса болот? Ушул тууралуу айтып атсаңыз, кыргыздын жаштары. Эми азыр өрнөк десе эле Роналдо менен Мессиден башталат. Анан жанагы Джастин Бибер деген топ жылдыз. Анан кийин BTS деген Кореянын, мен жакында бирдеке абдан наразы болдум да, мындай ичим ачты. Маданият министрлигинде иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, ушул жылдан баштап музейлерге, китепканаларга, министрдин орун басары катары мен жооп берем. Анан ушул күндөрү биздин музейлер, ошол эле Таластагы Манас атабыздын музейи бар, Оштогу Сулаймантоо музейи бар, Курманжылыктын музейи бар Алайдагы. Айтор ушул музейлер жакшынакай бир материалдарды даярдап чыгарды да, өздөрүндө экспонаттар жөнүндө. Нарындагы музей бар жанагы. Бизде эми көп да, край таануучулук музейи бар, ошол эле маданий музейлери бар, мурас музейлери бар. Анан алардын даярдап чыгарган продукцияларын көрсө бир ашып барса 41-42 адам көрөт экен. Эң көбүн Таластагы музейдикин 130 адам көрүптүр. Ошол эле мезгилде BTS группасы бир күн мурда чыгарган роликти, видеоклипти 4 миллион адам көрүптүр. Ошо 4 миллионун 100 миң кыргыздын жаштары болсо мен таң калбайт элем да. Биз өзүбүздүн тагдырыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды, тамырыбызды тааныбай атып, BTS'тен эмне пайда таба алабыз? Мисалы, Роналдонун соккон голунан бизге эмне пайда? Месси келип колуңа суу куюп бербейт. Ошон үчүн алардан мурда Абдыкадыр Розбеков ким болгон, Жусуп Абдырахманов ким болгон, Касым Тыныстанов ким болгон, Курманбек Батыр эмне үчүн каза болду эле, эмне үчүн курман болду эле, ушул мамлекет кантип курулду эле, быйыл Исхак Разаков атабыздын юбилейи, ошого карата кандай иштерди кылсак болот. Ушуларды ойлонсок болду. Конституция деген эмне, кантип кабыл эле, анын документти мааниси кандай, бир ой жүгүртүп көрдүкпү. Кече 9-май болду. Биз майрам десе эле баягы ичип алып, ойноп чордогон үчүнүбүз да. Майрам деген бул жөнөкөй күн эмес. Ошончо 365 күнүн арасында биз майрамды тандап алдыкпы? Демек анда бир тарыхый маани бар, анда бир философиялык маани бар. Ошо ой жүгүрткөндө үйрөнсөк жакшы болот эле да. Эми мисалы кайсы бир элден окумуштуулар, интеллигенттер башка өлкөгө баягы агылганда, ал өлкөнү мисалы жакырчылык каптайт дейт да. Мисалы ал эми чет жака чыгып кеткен азыркы жаштарга кандай деп сиздей кеңеш берет элеңиз? Чет өлкөдө иштеп аткан жаштарга. Албетте, аларга деле рахмат, анткени ал жактан иштеп жөн эле жүргөн жок да, биз жакка каражат жөнөтүп атат. Бирок алар жиберген каражатты кандай пайдаланып атабыз кептин барына ушунда да. Алар жиберген каражатка ким канча китеп алды? Ким канча бизнес ачты? Көбүнчө кафеге кетет, ресторанга кетет, анан кийин жанагы кечинде аш жегенге кетет, кийим кийгенге кетет. Биз мындай пайдаланган потребитель эл болуп баратабыз да. Инвестиция кылган эл болбой атабыз тилекке каршы. Аларды тапкан миллиарддаган акчасы каякка кетти деген суроо болсо, мындай ойлоно турган маселе аябай чоң. Бул бир.
Экинчиден, ал жака баргандан кийин эми алардын маданияты үйрөнөт, кыйынчылыкта кандай жашап кеткерик ошону үйрөнөт, тил табышканды үйрөнөт. Жер көргөн адамдын кругозору кеңейет деген сөз бар, ой таанымы, дүйнө таанымы кеңейет деген сөз бар. Ал жагы жакшы. Бирок бир жагынан биз чоң бир жоготууга учурабыз деп ойлоп атам да. Анткени кыска мөөнөттө бизге акча келгени менен узак мөөнөттө биз элди жоготуп атабыз. Кыргызстандын өзүндө туруп кыргыз тилин сыйлабагандар канча. Мына мен корогума чыкканда эле жаш балдар орусча сүйлөп жүрөт. Бая айтканын оозу жаман деп барып айтам, балам, кызым, кыргызча билесиңби депчи. Өзүбүздүн элде, өзүбүздүн жерде тилди сыйлап атагандан кийин, ал жака баргандан кийин ким кыргыз тилин сактайт? Кептин баарында ушуну болуп атпайбы? Кыргыздын маданиятын ким сактайт? Аталар, апалар аракет кылат. Балдары ошол жерден бала бакчасына барат, ошол жерден мектептерине барат. Андан кийин 2010-дан кийин our ancestors came from Kyrgyzstan and now we are Americans from England деп кала берет ошону менен. Мен ушуну ойлонуп арман кылам да, анткени ойлоно турган маселе. Абдан жакшы айттыңыз. Адам кеткенде оомат кошо кетет, ырк кошо кетет депчи. Бут кирсе бут кирет деп кыргыз бекер айтпайт. Ошого мен тилегим ушундай, Кыргызстандан адам кеткен эмес, адам келген мамлекет болсо экен. Ал үчүн экономика жөнүбүш керек. Экономикадан мурда пейил оңолуш керек. Мисалы келгендерди алдап атсаң, ошол эле таксисттер өзүбүзгө мисалы 150 сом деп айтат да, чет өлкөдөн келгендерди алдап коет экен. Бул аябай алыс жер 1000 сом депчи. Мен Японияда жүргөндө таң калганмын. Бизди көрүп, мусафир экенибизди көрүп, акыркы такси каалаган акчасын сураса берет элек. Бирок айтканда, мындай өңүңүздөн карап туруп, өзү мына караңыз, тарифти карап көрүңүз. $120 болот. Сизди бир 100 же $90 алып барсам ыраазы болосузбу деп туруп таштап койгон судьямат болсун. Менин батам калды ал жакта. Бата тийгенден кийин Кудай буйрса анын укум да жакшы болот. Ошон үчүн биз пейилди оңойлуу меймандос бололу. Анткени адам биринчи кезекте адамдыкты издеп келет. Жакшы мамилени издеп келет. Бир көңүлдүн назиктигин бузбаган, көңүл коргонун бир талкалабаган элдерди аябай сыйлайбыз. Япондорду ушул жагы эч качан адамдын көңүлүн орутпайт. Бизди болсо кээде алдап коет экен, бизге да мындай сөз берип аткарбай коет экенбиз. Ошон үчүн пейил деген ушундай нерсе. Бир жолу бир жаздым эле. Жер катамда кунатам эл жеримди деген сындуу канча убада берилди. Өнүгүүнүн өзгөрүлгүс жолу бар, а дегенди оңдош керек пейилди. Пейилди. Эми азыр айтып калдыңыз ошол Кыргызстанга ошол чет өлкөлүктөр келген толгон бир мамлекет бололу деп айтып калдыңыз да. Эми ушул карантинден кийин ушул туризм кандай болот эми? Ушул тууралуу айтып өтсөңүз, азыркы пандемиядан кийин. Эми жакшы сөз бар да, Кудайдын айтканындай болот. Анткени туризм жаатында бир эле Кыргызстан жабырт аткан жок, бүт дүйнө жабыртат. Мына кечээ эле карантинде жумуш жасап аткан Кореяда кайрадан ошол ооругандар көбөйүп атыптыр. Германияда көбөйүп атыптыр. Азыркы Американын акыбалын караңыз, азыркы Россиянын акыбалын караңыз. Күнүгө 10 000 деген адамдарга жугуп атат. Америкада менче миллиондон ашты жуккандардын саны, эми ооругандардын саны да. Ошон үчүн туризм жаатында албетте бир аз кыйынчылыктар болот. Анткени көрдүңүзбү, канча акчасы болсо дагы адам эл көрөйүн, жер көрөйүн дегенде мурда ден соолугум болсо экен деген нерсе бар да. Көрдүңүз, ден соолуктун канчалык кымбат экенин биз унутуп калдык эле. Адам эки нерсенин кадырын билбейт дейт да, бири ден соолук, бири убакыт. Анткени экөөнү тең жараткан бекер эле берип койгон. Эгер акчага сатып алганыбызда кадырын билет элек. Көрдүңүзбү, ошон үчүн туризм жаатында кыйынчылыктар балким болот, бирок бул деле убактылуу нерсе. Балким бул деле бир жакшылык. Анткени байкасаңыз, табият бизден эс алып атат. Табият бизден кадимки эс алып атат. Абанын тазарганын айтыңыз. Мына мурда куштардын сайраганы укчу эмес экен. Эмнеге укпайм билесизби? Анткени гүрүлдөгөн моторлордун добушуна угулбай калыш керек. Мына сирен гүлүнүн жыты билинбей калган экен шаарда. Эмне себептен дегенде түтүн каптап, түтүн буулап турса анан каяктагы жыт. Көрдүңүз, табият эс алып атат. Анын үстүнө ырыскы жараткандан бизге да ойлойбуз да, ошол туризм болбой калса кантебиз. Көп эле ойлонуп билиш керек да. Кечегиң тарых өттү кетти. Эртеңкиң ал сыр жараткан билет. Ошон үчүн эртең эмне болот, доллар кымбаттап кетсе кантебиз, туристтер келбей калса кантебиз эмес. Азыркы күнүң менен алек бол, бүгүнкү күнү пайдалуу ишти кыл, бүгүнкү күнү пайдалуу сөз сүйлө, бүгүнкү күнү бирөөнүн көңүлүн көтөр, бүгүнкү күнү өзүңө инвестиция кыл, акылыңды өстүр, рухуңду өстүр, спорт менен машык. Ошондой бир идея менен жасакта жакшы болот эле да. Кудай буйрса эми туризм биз балким Кыргызстандын эли жалкоорок болуп атабыз. Кыргызстандын эли анча мындай бир дүйнөдө бир чоң эл мындай бир чырайлуу жаратылышты берген. Ошон үчүн туризм бизде проблема болбойт. Болгону пейилди оңойлуу, анткени жараткан кооздукту берген. Эми ошол кооздукка жараша кооз, сулуу, мамиле, сервис деген болуш керек да. Ушул жаатынан аракет кылсак жакшы болот эле. Түрктөрдү карасаңыз, сервис укмуш, эле
барсаң көңүлүңдү көтөрүп кыйкырасыңбы, өкүрөсүңбү, урушасыңбы өзүмдү карап турат. Япондорду эми дүкөнүнө киргенде тим эле жыр качымын. Бир мени 3 япон терлейт эле. 1 саат жумшап чыгып баратсаң дагы ошол сен албай койгон кийимдерди кучактап аткан аригато гозаймашта деп рахмат айтып калат. А бизде болсо бир 2 жумшагандан кийин алсаң ал, албасаң жок деп кабагын бүрпөй баштайт, анан ким келет. Ошон үчүн пейил да оңой эле да, пейил оңосок эле көрөсүз го. Баягы пейилге жараша деген кыргыздын сөзү бекер эмес. Пейилди кенен койсок, жараткандын берген рызкысы кенен болот. Эми агай, азыр сиз айтып калбадыңызбы ошол туризмде дүйнө эли баары кыйналат, эми бир гана Кыргызстан эмес депчи. Мисалы азыр карасаңыз ошол Кореяда кайрадан, Японияда кайрадан оор күчөп баратат экен депчи. Эми ушул боюнча азыр элдер экиге бөлүнүп калганда, кандай десем, вируска ишенгендер жана вируска ишенбегендер. Мен ошол азыр Кыргызстандагы кыргыз жарандарын айтып атам. Ошол эле мисалы биз маалыматтарды жүктөсөк, мен журналист катары айта кетейин, биз маалыматтарды жүктөп, мисалы күнүнө ушунча оору аныкталды, биздин врачтардан чыгып атат, мисалы банк кызматкерлеринен дагы аныкталып калды. Ошону айтсак, мисалы көпчүлүгү ошол билдирүүлөрдө вирус жок деп айтат да. Сиз аларга кандай ой пикир айтат элеңиз? Сиздин көз карашыңыз ушуга? Эми билесизби, адамдын ишенимине таасир этиш кыйын. Ишенгендер ишенсин, ишенбегендер ишенбесин, өздөрүнүн эрки. Бирок кеп анда эместе, кеп коомдук тартипте болуп атат, эрежеде болуп атат. Мисалы мен ишенбейм деп эле анан жанагы кол кап салынбаган колуңду ар кимге бере берсең, бет кап тагынбай жүрө берсең, эл бар жерде чүчкүрүп бышкыра берсең, мындай башкаларды кыжылат кыласың да. Башкаларды кыжылат кылбаш керек. Адамдын миссиясы ошондо. Мисалы молдокелер деле айтат го, мечитке келип намаз окугула деп. Бирок бир эки учурда келбей эле койгон жакшы дейт да. Мисалы пияз жеп алсаң, чеснок жеп алсаң, барбай койгон жакшы. Анткени сенден чыккан жагымсыз жыт башкаларды кыжылат кылбасын дейт. Ошон үчүн анан экинчиден бая айткандым, бир эстиште ийгилик жок депчи. Биз эмне үчүн мамлекетпиз? Эреже бар үчүн, мыйзам бар үчүн. Мамлекеттин чечими, өкүмү болду, ошол өкүмгө баш ийбесек биздин эмнебиз жара? Кантип мамлекет болуп кетет? Сталин убагы болгондо көп адамдар атылып кеткен ушул күндөр. Өтө эле мындай эң баштык, бейбаштык кылгандыгы үчүнчү. Анан балким биздин ошо милицияларга чоң рахмат, врачтарга чоң рахмат. Бирок кечээ бир айтып атат, ошол Баткенден бери келдим дейт, текшерип эле койгон жок дейт да. Текшерип эле койгон жок деп ушундайларды айткандар да болуп атат. Анан айрым таксирлер айтып атыптыр, акча менен өтүп келип атабыз депчи. Мунун баардыгы бир арман кыла турган нерсе да. Ушунун баардыгы келип туруп анан бийликтин аброюна аябай чоң мындай бир удар болуп атат да, чоң бир муш болуп атат. Ошон үчүн бул жарандарыбыз дагы ушул нерсени сыйласа, анан мамлекеттик кызматкерлер биринчи кезекте алар өздөрү сыйлаш керек. Анткени өрнөк боло турган ким? Мамлекеттин мыйзамына кепилдик боло турган ким? Мисалы койчу деген бар, анан койчу өзү карчкыр менен келишип алып турган койлорду бирден бере баштагандай болот. Кепин ошондой болуп атат да. Ошон үчүн ишенгендер ишенсин, ишенбегендерге балким жашоо жеңилирээк. Бирок коомдук тартипти сыйлайлы, башкаларды кыжылат кылбайлы, башкаларга пайдабыз жетсин, зыяныбыз жетпесин, ушул жөнүндө ойлонобуз. Эми агай, азыр ушул кырдаалга байланыштуу, мисалы биздин мигранттарыбызды көрүп атсаңыз керек, жөө чыктык дегендер болуп атат, видеолордон аз тарап атпайбы интернетте? Ошол вагондордо жатып жашап аткандар чек арада туруп. Ошол бизди алып келиш керек деген сыяктуу, ошо мисалы көпчүлүк ошо Москвадагы, Россиядагы жарандарыбыз да. Сиздин пикириңиз кандай негизи? Аларды кайтарышыбыз керекпи? Сиздин көз карашыңыз кандай буга? Аябай татаал суроо. Ушул боюнча эки тараптуу пикир болуп атпайбы? Аларды көрүп албетте жүрөгүм ооруйт. Деги эле үйдө отуруп деле кээде канча кыжыл болосуң. Алар байкуш азыр чет жерде, мусафырчылыкта, бир үстүндө үй болсо мейли эле чек арада бир чөптөр үстү жатат, токойлордун арасында жатат. Арасында аял бар экен, эркек бар экен. Ошол эле мезгилде бүгүн бир маалымат окуп аябай жүрөгүм ооруду. Ошол жака өкмөт автобус менен жиберип алып келген жарандарыбыз мыйзамды сыйлабай карантинден качып атыптыр да, обсервацияда. Качып кеткенге аракет кылып атты. Арасынан 55 адамдан оору чыкты. Ошон үчүн баягы ал жакта баягы күн сайын интернеттен чыгып атканда биз жүрөгүбүз ооруду. Өкмөттү сындап аттык, барып алып келиш керек деп аттык. Алып келгенден кийин эшек ылайдан өткөндөн кийин мындай кылбаш керек эле да. Эми ушуну көргөндөн кийин тигил жакта кыйналып аткан жакшы жарандарыбыз жөнүндө пикир кандай болот? Ушундай болгон чакта келбей турган жакшы деген пикир мына элдин арасынан чыга баштабадыбы? Анан эми азыр жалаң эле ушу Кыргызстанды күнөөлөй бербеш керек да бийликтичи. Не себептен дегенде бул бир эле Кыргызстандан көз каранды эмес. Казакстандагы, Россиядагы эскерткен. Биз чек араны жабабыз, ал жак бул жака жылбагыла деп. Орустун өзүнүн жарандары үйлөрдөн чыкпай отурат. Анан биздин кыргыздын жарандары ушунчалык баягы кыйын замандарда иштеп көнүп,
баягы тиричиликке көнүп кетиптир. Кантип чек арага келди? Бул да таң бере турган нерсе да. Бул бир, экинчиден мен байкабадым Тажикстандын, Өзбекстандын жарандары ушундай бир чек арага келип алып, ошондой видеолор таркаткандыгычы. Бир жагы алар деле түшүнсө болот, балким ошо Россиядагы үй ээлери акча төлөбөсөң чык деп чыгарып аткандар, ушинтип аткандар. Бирок пайгамбар алейхиссалам айткан сөз бар экен да, эгерде бир жерден оору чыкса дейт, бул жактагылар ал жака барбагыла дейт, ал жактагылар бул жака келбей тургула деп атат да. Ошон үчүн бир аз сабыр кылса, ушул күндөр өтүп кетсе жакшы болот беле деп ойлоп атам. Бирок эми чек арада отургандарды көрүп жүрөгүм аябай ооруп атат. Жүрөгүм аябай ооруп атат. Эми колдон эч нерсе келбесе жок дегенде тилек кылалы. Мен намазда же болбосо эртелик кеч ушуларга тилек кылып атам. Кудай таала сыноосун жеңил кыл, ачка албаса экен, оорубаса экен, аман эсен келип алса экен депчи. Анан кыргыз өкмөтү деле бул боюнча бир ойлор ойлоп атат. Казакстан менен сүйлөшүп атат, Россия менен сүйлөшүп атат. Бир оңой нерсе эмес да. Алардын өзүнүн эрежеси бар. Башка бир үйгө өзүңдүн эрежең, мыйзамың, уставың менен киргенде өтө кыйын болот. Ушуну бир түшүнсөк жакшы болот эле. Эми агай мына азыр ушул Баткендеги болгон окуялар боюнча айталы. Мына кечээ Баткенде дагы ушул бир табият кырсыгы болуп, көпчүлүк жарандарыбызга үйсүз калгандар болду, үйүн суу каптагандар. Андан кийин эле чек ара чыгып кетти. Сиздин көз карашыңыз кандай? Негизи ушуларга биз кандай колдоо көрсөтсөк болот? 3 чек арачыбыз мына уктон жаракат алды. Анын бирөөсүнүн абалы өтө оор деп атат. Мына Бишкекке алып кеттик дейт. Ушул чек ара боюнча. Эми абдан фатал суроо бердиң чындыгында. Мисалы, табият кырсыгы айтып келбейт. Көрдүңүзбү? Биз адамдар кийинки мезгилдерде ушул дүйнөнүн кожоюн ойлоп калыптырбыз өзүбүздү. Бирок мына күндөрдү түшүндүрдү ким экенибиздичи. Көзгө көрүнбөгөн бир кичинекей вирустан коркуп үйүбүздөн чыкпай отуруп калдык го. Анан ошондой мезгилде Лейлек жергесинде мен аябай жакшы көрөм. Испанияны аябай жакшы көрөм. Испания жөнүндө жазган ырларым бар. Анан ошондой бир сел келген абдан баягы өлгөн үстү көмгөндөй эле бир болду. Бирок адам аман болгондо Кудайга шүгүр да. Канча уйлар кетти, балким ошол баштан көздөн садага. Кээде баягы бир чоң зилзаладан кийин инфраструктура жаңыланат. Балким ушундан кийин мен барган Кобе шаары Азиядагы 6-чы мыкты шаар болгон. Мен барган жылдары. Ал 95-жылы бир чоң зилзалада кыйрап калган шаар болчу. Кыйрагандан кийин бир жакшы шаар курулган да. Эми Кудай буйрса аккан уйлардын ордуна башка уйлар болор. Кулаган, ураган үйлөрдүн ордуна башка үйлөр тургузулар. Бул эми биз каалаган жокпуз, жараткандын берген сыноосу. Лейлектин Баткендин элинин бир өзгөчөлүгү бар да, жумшак, Кудайга таянган, өтө бир арзарман айта бербеген эл да. Анан эми аябай бияктан тилек кылдык, дуа кылдык. Жардам беришler болсо мындай жөн деле жардам берсин, гуманитардык жардам береби, садага береби, питир береби, же бир акча жөнөтөбү. Анан ушул отуруп алып социалдык тармактардан эле баягы баатыр болгондор, ушундай бир чечкиндүү пикир айткандар, өтө кыйын болгондор кээде ойлондуруп атат да, ойлондуруп атат. Бул тил деген оңой эле нерсе, сөз акысыз айтып кое бересиң, бирок ошого жооп бере алабызбы, кепин ушундай болуп атпайбы? Анан чек арадагы окуя ар кимдин өзүнүн чындыгы бар. Тажиктер биз чынбыз дейт, биз чынбыз дейт деп айтып атабыз да. Бирок чын келгенде мындай бир кыргыз эли мындай байоо эл да, бирөөгө зыяны жок эл деп эле билем мен чын келгендечи. Мен баягы кыргыз болгондугу үчүн эмес, негедир ушул бизден кетпеди деп эле ойлоп атам да, бизден кетпеди деп эле ойлоп атам. Бирок ошол баатырларыбызга чоң рахмат. Эки түрдүү көз тозоготун көрбөйт дейт. Биринчи жараткандан коркуп уйлаган көз, кечирим сурап уйлаган көз. Экинчиси мекенин четинде туруп уктабай чыккан көз. Ошол баатырларыбызга ок тийди. Биякта биздин жүрөгүбүзгө тийгенде эле болуп атат. Бирок колубуздан эчеге келген жок. Анан эми ошого байланыштуу согуш ачып кирмек белек эми. Бул дагы бир ал жактан да эс жоктор болуп атат. Ошого да бир себеп болуп аткандар бардыр балким. Ошон үчүн Кудай таала эки тарапка тең ыйман берсин. Ушул орозонун күнү бир турда адамдын күнөөсү кечирилет деген сөз бар да. Жана бирөөнү кечирбей, жүрөгүндө эки сактап жүргөн кишинин күнөөлөрү кечирилбей калышы мүмкүн экен да. Бирок орозонун күнү ушу мусулман болуп туруп бирине бирөө ок атканы бул жакшы нерсе эмес. Биздин жигиттер мерген эле болот, эгерде чындап мээлеп атса тиймек да, бирок биздикилерге тийип атпайбы? Ошондон ойлоп койдум, ушул бир тууган эл, кошуна эл, бизди бир өзүбүз тандап кошуна кылган жокпуз, жараткан кошуна кылган эл. Ушу бир тереңирээк ойлонсок болот эле да. Ошого ойлоп атсам, балким эки тараптын азыр муну мындай жол менен чече албайбыз. Ошо мектеп кезинен, бала бакча кезинен, мисалы Кыргыздын жакшы жактарын, Тажикке кылган жакшылыгын
тажиктер окутуп, тажиктин бизге кылган жакшылыгын биз окутуп, алардын баягы жакшы каармандарын, жакшы адабий чыгармаларын окутуп, бир мындай жумшак жол менен ортодо бир сүйүү мухаббат пайда кылбасак, бул нерсе улана берет да. Канчалык баягы чек арада жашаганда, ошол жерде бир ортодо түшүнбөстүктөр, келишпестиктер, бири бирине болгон жек көрүү аябай күчтүү экен да. Анткени жер талашат, суу талашат, үй бүлөдө деле аял менен күйөөсү деле баягы чогуу жашагандан кийин казына катышып атпайбы. Бирок бул маселени бир узак мөөнөтүн алып, бир стратегиясы чыгып чечпесек, Баткенде жашап аткан мекендештерибизге чоң рахмат. Ошолор кетип калса болот эле Россия, Казакстан тияк-бияка, бирок чек арада туруп, Кыргыздын бир алтын дарбазасы болуп, Кыргыздын бир чеби, уралас чеби болуп бергенде чоң рахмат. Жараткан күч кубат берсин, жаратканын өзү колдосун, тажик бир туугандарыбызга да Кудай таала ыйман берсин. Ошол аткандар бул бойдон жөн калбайт да, жараткандын алдында кантип жооп берет, ушуну ойлоп атам. Анткени адам өлтүргөн адам түбөлүк тозокко түшөт деген сөз бар. Бул өлтүрүү ниетинде атса, бул эч качан жакшылык алып барбайт да. Анан кун төлөгөн илгери адам өлтүргөндүк үчүн бул бир, экинчиден жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө деп, ошол багыштап аткан огул кайрылып келип өзүнө тийбесе болду. Укум тукумуна ушуларды билип өйрөнсө жакшы болот эле. Рахмат ага. Эми кийинки суроо ушул азыркы той маселеси боюнча. Азыр мына ушул карантинден кийин көп нерсенин биз баягы кадырына жетип калдык. Тойлордо мен көп байкайт элем, баягы көбүнесе нандар, тамак аштар баягы таштандыга кетчү да. Бул чындыгында эле ашыкча ысырапкерчилик деп койсом болот. Анан ушул карантин башталган күнү эле баарыбыз унга кезекке турдук да. Анан мен бир ойлодум, бул Аллахтын бизге болгон бир сыноосу болду окшойт. Келип эле баарыбызды кезекти унга коюп койду деп. Анан карантинден кийинки тойлор кандай болот? Анан тойлорго кандай бир балким чектөө коебузбу же мыйзамдуу түрдө баягы бир чектөө коюп туруп ысырапкерчиликти азайтабызбы? Ушул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Мына ушул күндөр ысырапкерчилиги жок деле жашасак болорун түшүндүрүп койду. Карасаңыз азыр айрым адамдар көз өтүп кетип атты, бирок мурдагыдай жылкы союп, дүңгүрөтүп карашын кылбай эле мындай коюп атыптыр да жергечи. Эми аркасынан Куран окуса ошоло жетет, жакшы амалдарды кылса ошонусу жетет. Бирок жылкы союп, анан жөн эле дүңгүрөтүп, анан ар бир урууга, ар бир топко мынчадан устукан тартам дегендин өзү бул текебердиктин бир аз менменсиздин белгиси болчу да. Ошого айтар элем, эгерде кимдин өлгөндө соем деген жылкысы болсо, мына азыр союп бечараларга берсинчи. Аябай муктаждар көп болуп атат. Же азыр сатып туруп берсин, ошонун сообу эгерде ошол кишиге тийсе, Кудай буйрса, бейишке батпасына себеп болот. Бизде ниет эмне болуп атат, ушу жөн эле эл көрсүн, эл көрсүн, эл көрсүн. Эл эмне бүгүн көрөт, эртең унутуп калат. Ошон үчүн жаратканга жагал дегендей ниет керек да. Анан той топурлар жөн эле той өткөзүп, баламын шо той эле, сүннөт той эле, анан мурда жөн үйлөн той болчу эле. Азыр кыз той өзүнчө, үйлөн той өзүнчө. Бир кыз турмушка чыгып атса, ошого 2 же 3 жолу барасың да. Ошентип отуруп, бул жашоо жалаң эле тойго кете баштаган да. Бул жашоо тойго кете турган, оюн зоокко кете турган бир өмүр эмес да. Бул ибадатка кете турган, илим алууга кете турган, жакшылык кылууга кете турган, беришендик кылууга кете турган бир өмүр да. Анткени өмүр үчүн сырала турган учур келет. Ошон үчүн тойлору жок деле жашасак болорду ушул күндөр көрсөт. Ошондон пайдаланып, балким бир мыйзамдаштырып койсок жакшы эле болчу дейт. Ушул күндөр мыйзамдаштырып коюш керекпи деп ойлоп атам. Эгерде парламент бир чечим кабыл алса, саясий бир чечим болсо, ушундай эле кылалы деген болсо, эл деле кабыл алган турат да. Мына күндөрдөн кийин Россиядан мурдагыдай акча келбейт, адамдардан мурдагыдай акча жок. Элге деле бул жагат. Кийинки мезгилдерде байкасаң, тойдон адамдар тажай баштаган, жадай баштаган. Той дегенде мурда сүйүнөт элек, азыр той дегенде кыжалатчылык да. Анткени жөн барбайсың, кошкондоруң бар, аласаң бар дегендейчи. Ошон үчүн анан тойдун бир бечаралар тамак жебейт да ал жакта. Бүт курсагы токтор. Эң жаман тамак дейт, жалаң курсагы токтор жеген тамак дейт да. Эгерде бир бечаралар жетимдер үйүнөн, карыялар үйүнөн же бир сел саяктар келип тамак жеп батасы берип кетсе бир жөн. Жөн эле ысырап болуп атат да. Ошон үчүн ысырапчылыктын акыбетин көрүп атабыз, бир четин көрүп атабыз. Согушта менин абакемдер окуясы бар, аны айтсам ыйлайт да, ошон үчүн айтпай эле коеюн. Ошо нан деп жүрүп өтүп кеткен кишилердин жөн эле мындай машак жеп жүрүп, машак издеп жүрүп өтүп кеткен кишилерди көргөнбүз ачкачылыкта деп айтып калат да. Анан союз учурунда да акыркы мезгилдерде бул ак унбу, кара унбу, биринчи сортто, экинчи сорт аябай көргөнбүз. Мен да ошол күндөрдү көрүп калгам. Ошон үчүн адам кесирлик кылганда башына кайтып келет.
Ошон үчүн ушул убалдан коркполу. Убалдан коркполу. Суун дейт го, сууну сыйлаган зор болот дейт, сууну кордогон кор болот дейт. Чөптү кордосоң көзүңө саят дейт. Анан жараткан берген ырыскыны ысырап кылсак, бир күн жараткан ченеп койсо, чектеп койсо, алапайыз таппай калат. Адам деген ушундай. Бир куркакчылык болсо ачкачылык болот. Ушуну бир түшүнүшүбүз керек да, ошого Кудайга шүгүр дейли, ысырап кылбайлы, өтө эле той топур, анан кара акча эле дүңгүрөтө бербей, кийинкини ойлойлу. Илимге инвестиция кылалы, билимге, рухка, ынтымакка, биримдикке, өлкөнүн өнүгүшүнө, экономикага инвестиция кылсак дагы жакшыраак болот эле деп ойлоп атам. Эми агай, азыр кийинки суроо баягы сиз китебиңиз жөнүндө сөз болгондо айтып өтпөдүңүзбү? Ушул мисалы Японияда өзүнүн каражаттарын эсептеп, анан ошого жараша мисалы баланы дагы ошого жараша пландайт экен депчи. Анан айтайын дегеним, ушул баягы карантин учурунда биз дагы бир аз жүрүп калдык. Элим барсыңбы коомдук фонду менен биргеликте баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бир аз көмөк көрсөтүп. Ошондо баягы көпчүлүк биз барган үй бүлөлөр баягы жалгыз бой энелер экен. Колунда 3-4 баласы менен. Көпчүлүк ошондо 3-4 баласы менен жалгыз бой энелер. Биз барган мисалы 100 үй бүлө болсо, ошонун 70 үй бүлө ошол жалгыз бой энелер. 30 үй бүлө балким ошол карапайымдар болушу, баягы карыялар болушу мүмкүн. Анан менде бир ой пайда болду агай, ушул ажырашуунун кантип токтотсок болот, же эркектер бул жерде жоопкерчиликтен качып атабы? Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Эми жараткан уруксат бергендердин арасынан эң арамга жакыны, эң жаратканга жакпас ушул ажырашуу да. Ошон үчүн үй бүлөлөр бекем болсун. Кийинки нерселерди ойлоп атам. Турмушка чыгам деген кыздан дагы, үйлөнөм деген баладан да экзамен алып керек. Биз мектепте эмне окутабыз? Математика, физика, Омдун закону, Ньютондун закону, анан кийин H2O, Тататош, Тактош деп жүрүп бүткүлө дегенбиз да. Пушкиндин өмүр баяны, Есениндин өмүр баяны деп жүрүпчү. Бирок жашоодо, турмушта ошолордун кереги тийеби, тийбеби көпчүлүк кепнышын болуп атпайбы? Бирок мына адеп акылак маселеси, мамиле маселеси, дипломатия маселеси бул жашоодо күн сайын керек болчу нерселер да. Ошон үчүн Америкада кээ бир мектептерде ушундай сабак бар экен. Канткенде жакшы жаран болосуң деген. Ошол сыяктуу канткенде жакшы ата болосуң, жакшы күйөө болосуң, жакшы жубай болосуң дегенде бир сабактар керек болуп атат да. Бул өтө маанилүү нерсе. Анткени өзүбүз айтабыз, коомдун очогу, коомдун ордосу бул үй бүлөдө. Коомдун ячейкасы деп канчадан бери жазып койгонбуз. Анан эгерде үй бүлөдө береке тынччылык болбосо, мамлекеттин аякта береке тынччылык. Баланын тарбияла турган уясы ошол, баланы уча турган алтын уясы ошол. Эгер бүт дүйнөдө береке болсун, бүт дүйнөдө бейпилдик болсун, гүлистан болсун, бирок үй бүлөдө ата менен апа тынччылык атса, бала бактылуу болбойт. Бала оорукчан болот, бала психикалык жактан жабыркайт, бала өспөйт, бала мындай чүнчүп кетет да. Ошон үчүн ушул мамиле жаатында бир адамдан сураган экен. Үйлөнөйүн деп атам, кандай кеңеш бересиң дегенде, 3 эле нерсе айтам деген экен. Биринчиси эмне десе, сабыр деген экен. Экинчиси эмне десе, экинчиси дагы сабыр деген экен. Үчүнчүсү дагы бир жол сабыр деген экен. Ошон үчүн сабыр деген дым түбү сары алтын деп бекер айтылбайт. Эми үй бүлө деген үй бүлө кошо жашагандан кийин кээде мындай жагдайлар болот. Ушу сабыр менен бир ачууланганда экинчиси чыгып кетип, же болбосо бир жөнөкөй эле нерсе айтылбаш керек. Бул бир. Экинчиден кээде кайната кайнесине барып өзүнүн жубайын жамандагандар болот экен. Кызыңды антип кой, балаңды мынтип кой. Яйланайын, адамды сүйгөндө ага карата мындай кемчилдигине тор жабылып калат да, кемчилдигин көрбөй калат. Өзүнүн баласын, өзүнүн кызын сүйөт, жакшы көрөт. Ошон үчүн анын кемчилигин көрбөйт. Эң жакшы көргөн адам барып сындап атсаң, ал сени жакшы көрмөк беле. Ошентип, мурдагы аял менен күйөөнүн ортосундагы бир ынтымаксыздык, анан баягы кайын журт менен кудайлыклардын ортосунда эскетип атат да, бул өтө маанилүү нерсе. Ошон үчүн бир адам айткан экен, аял өтө мындай бир начар чыгып калып, анан ажырашам дейтмиш, анан айтчы, эмнеге ажырашасың десе, эми бул үй бүлө маселеси сыртка чыкпайт деп айткан экен. Анан кийин тагдыр ошол экен, экөөнүн жолу эки баш болуп калыптыр. Эми айтчы мына, баягында айтпай койдуң эле жубайын деп. Эми бөлөк болуп калды, айт десе, ал чочун аял. Чочун аялды жаман жагын айтпаш керек деп кутулуп кеткен экен да. Ошон үчүн үй бүлөдөгү маселе сыртка чыкпаш керек, бул бир. Экинчиден, аял менен күйөө бирине бири кийим сыяктуу дейт да. Кийим деген эмне? Сенин аврат уяттелериңди жаап турат. Ошол сыяктуу жаманды жашырып, жакшыны ашырып, турса эле анан мен күнөөлүү деген жерде дуруш болбойт дейт да. Сен күнөөлүү деген жерде дуруш болот дейт. Ар кандай бир жагдайда өзүңдөн күнөөсөң эле жашоодо бир береке болуп кете берет дейт да. Айтор ушул үй бүлө жөнүндөгү бир сабак кирсе, балдарды тарбияласак деп кийинки мезгилде ойлоно баштадым. Тек сабак киргизиш керек деп ойлоп атасыз, ушул үй бүлө тууралуу, Рахмат агай чоң сизге. Ушул
ушул ыйык ороз айында жакшы бир эфирге чыгып бердиңиз. Сизди көпчүлүк күткөн. Мына сиз менен баарлашып отуруп убактында кандай өткөнүн билбей калыптырбыз. Бардыгы бул эфирди сактап коебуз. Ошондой эле YouTubeга чыгат. YouTube'дан да бизди көрө алат. Агай, сизге чоң рахмат. Ушул алтындай убактыңызды бөлүп, бизге ушул макул болуп чыгып бергениңизге. Жалпы көрүүчүлөргө сизге бир эркин, бир өзүңүз коштошуп алсаңыз, андан көрсөтөбүз жыйынтайлы. Бир адам мындай даанышман киши экен, анан бир жака баратса шакирттер коштоп баратат дейт. Анан баягы жергиликтүү элде бир адеп жок экен да, орой эл экен. Даанышманды көрүп кордой баштаптыр. Бирөө кийимин асылыптыр, бирөө сакалын асылыптыр, бирөө өңүн асылыптыр, бирөө басканын асылыптыр, бирөө куржунун асылыптыр. Ушундай бир жаман сөздөрдү айтса, баардыгына тынччылык тилеп, аманчылык тилеп, баардыгына рахмат айтып коюп кетип атат дейт. Анан таң калыптыр да. Кандай? Булар сизди кордоп атса, жаман сөздөрдү айтып атса, сиз ордуна жакшы татык сөздөр тандап сүйлөп атасыз десе, адамдын көкүрөгүндө эмне болсо ошону гана бере алат. Менин жүрөгүмдө жалаң гана жакшылык бар, жакшы ой пикир, ошону гана бере алам, андан башка эч нерсе каптабай койгом деген экен да. Ошон үчүн ушул күндөр жүрөк тазалай турган күндөр. Ушул күндөр жан дүйнөнү байыта турган күндөр. Ушул күндөр иштеги бир баалуулуктарды, дөөлөттөрдү байыта турган күндөр да. Анан көчөдө бир 50 жылдан бери куурап турган бир дарак турат дейт. Ошонун ууру келип, таң камал коркуп кетти дейт да, көрүп. Анын көзүнө бул муну аңдып аткан бир кароосудай көрүнүп кетти дейт. Анан бир бойдок жигит келатат дейт. Ошол даракты көрүп ушунчалык сүйүнүп кетти дейт. Анткени анын көзүнө ошол ураган дарак сүйгөн кызынын, жакшы көргөн жубайынын бийлеп атканындай көрүнүп кетиптир да. Болочоктогу жакшы көргөн жубайын бийлеп аткандай көрүнүп кетиптир. Анан атасын ээрчип кичинекей бала келатат дейт. Кичинекей балага ал баягы жалаңгычтай көрүнүптүр. Анткени бала жалаң эле жалаңгычтар жөнүндө жөмө окуй берип, ошондой бир образ мээсине сиңип калыптыр да. Ошон үчүн биз өзүбүзгө эмнени сиңирсек, ошол нерсени көрөбүз. Адам көзгү сыяктуу. Ошон үчүн адамдардын жакшы жагын көрөлү, жаман жагын көрбөйлү. Эмнени издесең ошону табасың. Өзгөчө үй бүлөдөгү жашоодо ошол маанилүү. Кемчилик издесең кемчилик табасың, бирок андан жашооң жакшы болуп кетпейт. Жакшы жак издесең жакшы жак табасың. Ошон үчүн адамдан эмне издесек ошону табабыз. Баягы мына сөмөйүм менен тосуп койдум, сиздин жүзүңүз көрүнбөй калды. Сиз чоңсузбу же менин сөмөйүм чоңбу? Сиздин сөмөйдө жакшы жагыңызды карай берсем, өзүңүздө кемчиликтериңиз да көрүнбөй калат. Ошон үчүн бирибиздин жакшы жагыбызды издеген эл бололу. Жараткан бизге ынтымак берсин, береке берсин. Социал тармактарда баатыр болуп эле бири-бирибизди ата бербей, тил менен. Көңүлүбүздү көтөргөн жүрөнөлү, духубузду көтөргөн жүрөнөлү. Сөз баштаган эл баштайт дейт. Сөзүбүз оңолсо өзүбүз оңолобуз. Ошон үчүн жараткан бизге ынтымак берсин, береке берсин. Эгерде сөзүмөн кетсем, азыркы бир мамилемден кетсем кечирим сурайм. Сага да чоң рахмат эми. Эми дагы бир ушул айтып алалы. Эгерде кийин дагы бир түз эфирге чыгып берүүбүздү сурансак, чыгып бересизби? Ошону айтып коеюнчу. Эгер көрүүчүлөр суранып калса. Шергаzy, рахмат. Сен 7-чи каналда иштейсиң да, туурабы? 7-чи канал. Мына журналистиканын билинип атат да, кээде түз эфирге чыксак, мага окшогондор эле чыгат экен да, анан суроо бергенде кыйналып калат экен да. Сен болсоң мындай тажрыйбаң мол экени көрүнүп турат. Мага да бул эфир жакты, сенин алып барганың жакты, берген суроолоруң жакты. Ошон үчүн Кудай буйрса, бирок алдын ала айтып койсоң, бир жума мурда, Чоң рахмат. Рахмат агай. Бүт уккандарга, убактын бергендерге чоң рахмат. Адамдын адамга берген эң чоң белеги убактысы. Ушунча убактын бизге берип, күтүп аткан, көрүп аткандардын баардыгын жараткан омат берсин, дөөлөт берсин, экинчи даражасын бийик болсун, туткан оорузлар кабыл болсун. Эмне дуалар, тилектерди кылса, жараткан кабыл кылып, экинчи даражасын бийик болсун. Рахмат. Рахмат агай, тынч болуңуз, оорузуңуз кабыл болсун. Амин. Айтканыңыз келсин.